Саламатсыңарбы балдар? Маанайыңар жакшыбы? Жакшы салып келдиңерби? Мына балдар, убакыт деген учкан куштай деп бекер айтылган эмес. Мына биз кайра башынан 4-чейрекке жетип келдик. Бүгүнкү сабакка даярбызбы? Анда китептерибизди алабыз. Бүгүнкү өтө турган темабыз менин мекеним Кыргызстан. Сабагыбыздын максаты мекенди сүйүүгө, эли жерин урматтоого тарбиялоо, балдардын сүйлөө иречин эске тутуусун калыптандырабыз. Мекен жөнүндө ырларды үйрөнөбүз. Балдар, биз кайсы өлкөдө жашайбыз? Кана, ойлонойлучу. Азаматсыңар, эң туура айтасыңар. Биз Кыргызстанда жашайбыз. Кыргызстан силерге жагабы? Азаматсыңар. Биздин борбор шаарыбыз Бишкек. А биздин президентибиз ким, балдар? Билесиңерби? Кана, кол көтөрүп жооп беребиз. Азаматсыңар. Биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков. Ар бир өлкөнүн өзүнүн туусу болот. А биздин туунун түсү кандай? Кызыл. Эң туура айтасыңар, азаматсыңар. Эмненин сүрөтү бар? Түндүктүн, күндүн сүрөтү бар. А бул биздин герб. Гербте эмнелердин сүрөтү бар? Манас атабыздын ак шумкары, ала тообуз, ысык көлүбүздүн сүрөтү бар, балдар. Ар бир өлкөнүн өзүнүн гимини жаңырып турат. Кана баарыбыз чогуу гиминди ырдайлычы? Азаматсыңар. Мына баарыбыз гиминди дагы ырдап алдык. Дагы ойлонгулачы, балдар. Кыргызстан жөнүндө эмнелерди билебиз дагы? Кыргызстанда канча область бар, балдар? Кана, ойлонойлучу. Биз буну өткөн сабактарда дагы кайталаганбыз. Биздин өлкөдө 7 область бар, балдар. Кана баарыбыз чогуу санайлы. Ош, Жалал-Абад, Баткен, Талас, Нарын, Чүй, Ысык көл. Эң туура айтасыңар, балдар. Буларды биз дептерибизге жазып алалы. Биз кайсы областта жашайбыз? Биз Жалал-Абад областында жашайбыз. Жердин аты кандай тамга менен жазылат эле, балдар? Баш тамга менен жазылат. Анда бардык 7 областты тең баш тамга менен жазып алабыз. Жазып алдыкпы, балдар? Азаматсыңар. Ар бир областынын өзүнүн тарыхы бар. Өзүнүн кооз жерлери бар. Мына биз ушу Кыргызстанда жашап жатканыбызга сыймыктанабыз, балдар. Кыргызстан силерге жагабы? Азаматтар, мына биз картадан дагы Кыргызстан жөнүндө кайсыл жерде жайгашканын билип алдык. Анда эмесе, балдар, баарыбыз китебибиздин 101 бетин ачып, Кыргызстан деген теманы окуйбуз. Кыргызстан тоолуу өлкө. Аны ар бир окуучу, ар бир инсан билиш керек, балдар. Анда биринчи көнүгүүнү окуйбуз. Менин республикам Кыргызстан. Кыргызстан тоолуу өлкө. Биздин тоолор кандай бийик? Алардын бийик чокуларында дайыма аппак кар жатат. Биздин ошол тоолордо аркар, кулжа, аюу, жолборс, бугулар бар. Биздин өлкөдө көлдөр дагы бар, балдар. Ал көлдөр кайсы көлдөр деп сурашыңар мүмкүн. Ысык көл, Соң көл, Сары Челек деген көлдөрүбүз дагы бар. Алардын суусу абдан тунук, таза. Ысык көлдө жайында көптөгөн адамдар эс алышат. Кыргызстанда дарыялар дагы бар, балдар. Ал дарыялар кайсылар десеңер, Нарын, Түп, Жыргалаң, Чүй, Акбура, Талас, Көкөмерен өңдүү дарыялар дагы бар. Мына, балдар, биз Кыргызстан жөнүндө кеңири маалымат алдык. Кыргызстандын коруктагы айбанаттары менен дагы таанышып алдык. Ал айбанаттар дайыма корукта. Аларды биз коргошубуз керек, балдар. Ысык көлгө барып эс алгансыңарбы? Азаматтар, биздин көлдөрүбүздүн суулары абдан тунук. Анда эмесе кандай жаңы сөздөр бар экен? Чокуларында, дарыялар, жайлоолор.
чокуларында, на вершине, дарьялар, реки, жайлоодо, пастовиша. Мына балдар, бул сөздөрдү дагы, жаңы сөздөрдү дагы дептериңерге жазып алгыла. Анда эмесе балдар, үйгө тапшырма, баарыбыз үй тапшырманы жакшылап жазып алайлы. 101 бет күндөлүгүңөрдү ачып жазгыла. 2 көнүгүү, суроолорго жооп бересиңер балдар. Баарыбыз окуйлучу. Биздин эле бүгүнкү 1 текстеги көнүгүүлөрдү ошого карап суроолорго жооп беребиз. Кыргызстанда кандай көлдөр бар? Кыргызстан кандай өлкө? Тоолордо кандай жаныбарлар бар? Биздин өлкөдө кандай көлдөр, дарыялар бар? Балдар, силер Кыргызстанда жөнүндө дагы эмнелерди билесиңер? Мына балдар, силер Кыргызстан жөнүндө, мекен жөнүндө ырларды дагы билсеңер, айтып бересиңер. Бүгүнкү сабагыбыз аягына жетти. Саламатта калгыла.